Пландарыңыз жақшы, бірақ ушул фото-видео фиксация качан толук бойдон мындай ишке ашырылат? Рахмат, урматтуу Дастамбек Далайбаевич. Биз азыр жана айткандай 4 камераны коюп, азыркы могу немеде видеодо роликте көрсөткөндөй кылып чыгардык анализин. 18 июнга ушулайда бизде толук документациясы бүтөт. ТИОсу, ТЗсы бардыгы. Себеби дегенде буга чейин ТИО, ТЗ концепция эч нерсе иштетилбептир, чын айткандачы. Шунун баарынын башынан иштөөгө туура келди, балдарга бир аз убакыт керек болду. Анан биз буюрса ошону бүтүргөндөн кийин конкурста бейитебиз. Биздин бара турган жолубуз мындай болуп атат. Жана баяндамада да айттым, жана сервисный модель деп сырттагы инфраструктураны биз башка ошол биздин партнерге беребиз. Ким ошого макул болуп, өзүнүн акчасын салганга макулдугун берсе, ошол киши биз ал кишиден биз определенный баа менен фиксацияланган пайда болгон маалыматтарды сатып алабыз дагы, ошонун акчасын аларга төлөп турабыз. Бул практикада бар, Москванын практикасын бизден айтып өттүк. Ошол жол менен барабыз деп атабыз. Экинчиси ГЧП. ГЧП жолу менен ушул эки жолдун бирөөсүн аныктап туруп биз где-то бир айдын ичинде конкурста бейитебиз, Кудай буйрса. Качан? Бир айдын ичинде конкурста бейитебиз. Мен ойлойм күздө биз баштайбыз деп уже Бишкекке коюуну. Бишкекте. Ооба. Эми камераны албетте коюш керек, Бишкекте эмес, бүт жерде Кыргызстанда кылыш керекпиз да негизи. Анан сиз кандай ойлойсуз? Вот камераны койсок, ушул жардам канчалык жардам берет? Азыркы биринчи этабында биз негизги басымды жана айткандай эле неме коюп атабыз да, жол эрежелерин бузуу же болбосо жолдордогу аварияларды төмөндөтүү боюнча. Мына азыркы биз биринчи этабында койгон камералар бизде 6 түрдүү жол эрежелерин аныктайт да. Бул биринчиси стоп линиядан чыгып кетүү, жана светофор келип токтогондо линиядан ашып кеткен. Экинчиси ылдамдык режиминен ашып кетүү. Үчүнчүсү тыюу белгиси күйүп турганда өтүп кетүү, же болбосо красный светке өтүү да. Төртүнчүсү каршы тилкеге чыгып кетүү, жол чиймесинин линияларын бузуу, токтоо жана токтотуп туруу эрежелерин бузуу деп 6 биз түрдүү жол эрежесин алып атабыз. Андан кийин бул Кудай буйрса келечекте 14кө чейин жеткирүүгө мүмкүнчүлүк бар бүгүнкү күндө. Анан бул негизги ушул. Анан кийин биздики жанагы проекттин аты өзү умный город болуп атпайбы, же болбосо жана цифровой город да. Биздин компонент азыркы киргизип аткан компонент бул безопасный город, же болбосо жанагы шаардын коопсуздугун сактоого багытталган. Умный городдун ичинде андан башка дагы бир нече секторлор бар. Баягы здравоохранение жагында, билим берүү жагында, ЖКХда, транспорт жагында, анан жанагы биз баягы камераларды коюуну шаардын коопсуздугу боюнча жолго эле эмес, баягы элдер көп чогулган жерлерде көчөлөргө дагы коюуну улантабыз да. Кийин бул расщеплениеден бизге түшкөн акчадан дальше жылдыра турган маселе бул. Этап менен барат да. Эми бүт жерде камераларын кое албайсыңар, туурабы? Ошондуктан мен суроону берип атам да, дагы кандай пландар бар? Мейли камераларды коесуз. Казакстанда, Россияда коюлган камералар, Тажикстанда бар. Бирок аларда дагы эле ДТП саны өтө чоң да. Эми азыр бардык жерде определенный участоктарда гана камералар коюлуп атат да, бардык мамлекеттердечи. Анан статистика боюнча ошол камера коюлган жолдордо, ошол общественный местоларда бүгүнкү күндө статистика боюнча коопсуздуктун баягы сапаты бир топ жогорулап, эреже бузуу, мыйзам бузуулар абдан төмөндөгөн статистика бар да. Бул абдан чоң көрсөткүч жеткирет бизди Кудай буйрса. Жолдо теңсиздикти кантип жою алабыз биз? Билесиз, мисалы сизди азыр ГУБДД кармаса жөнүнө жиберип коет. Жөнөкөй жаранды кармаса аны айып пулга жопко тартылат. Азыр роликте көрсөтпөдүкпү, жанагы маселенин баары автоматтык түрдө бир да адамдын катышуусуз жок чечилет. Могул фиксация, ошол нарушениени фиксация кылгандан баштап штрафты төлөгөнгө чейин, келип банкка төлөгөнгө чейин эч бир адамдын катыштыгы жок болот да. То есть менин ким экенимди же болбосо башканын ким экенин анда определить эте турган возможность болбойт да. Параллельно ушул проектке кандай көрөсүз? Мисалы жарандарга ушундайды укуктарды берсек, сүрөткө видео тартса, ГУБДД жөнөтсө, мыйзам бузууларды кылган кишини кармалганда 10% ошол жаранга мындай төлөсөк кандай дейсиз ошого?
Бул боюнча биз талкуулаганбыз, оюбуз бар, ошондой бирок Ком өзү тазаланат да, өзүндү кичине көзөмөлдөө кылат да. Эми ал төлөм жагын биз ойлонгон жокпуз, сиздин сунушуңузду карап көрөлү, бирок жанагындай сиз айткандай коомдун катышуусун активдештирүү боюнча маселени биз талкуулаганбыз, ал маселе ойдо бар бизде. Жок, качан болот ошону? Ата биз ойлоп атабыз, азыр мына отурганча азыр эле мен ойлойм Кыргызстанда ДТП болуп атат. Дастан Далбаевич, азыр жанагы ушул проект ишке ашыруунун алкагында биздин аппараттан, анан кийин юстиция министрлигинен башка тиешелүү органдардан түзүлгөн жумуш топ нормативдик базаны оңдоо боюнча иштерди жүргүзүп жатышат. Нормативдик база түзмөйүнчө биз буну киргизген менен бул мыйзамдуу түрдө мындай толук кандуу ишке аша албайт да, ошон үчүн буну дагы биз ошо мыйзамдарды киргизүү менен чогуу киргизебиз. Кубатбек Алексеевич, сураныш бат-баттан кылыш керекпиз. Ойлонуу пока мындай жай жүргөнчө канча киши каза болуп атат, майып болуп атат. Өзүбүз көрүп атабыз мына. Максималдуу тездештиребиз, Дастан Далбаевич. Биз аракет кылып атабыз, буюрса баардыгы ойдогудай болсо, мен ойлойм биз ушу күздө баштап калганга мүмкүнчүлүк алабыз депчи. Хорошо.